Шабдан Баатыр Алматыга барганда орус кыштагын басып өтчү эле деп эскеришет. Кээде иш жагдай менен бара калганда орустар баш кийимин алып, алдынан кыя өтпөй зыярат кылып учурашып турчу. Шабдан Баатыр баратканда иттерин байлап, короого камап, астынан чыкпасын деп мышыктарын тамга бекитип, катындар куру чака менен алдынан өтпөсүн деп катуу тыюу салчу. Ак бөлкөсүн көтөрүп, үстүнө туз коюп, көчөдөн тосуп чыгышчу. Баатыр алардын бул урмат сыйын жогору баалар эле. Аттан түшүп, жайдары жарык маанай менен нандан, туздан ооз тийип, ыраазычылык билдирчү. Мындай кездешүүлөр көбүнчө Шабдан Баатыр Алматыга баратканда ашуу түбүндөгү Каштек-Костек кыштагынын тургундары орустарында болуп турар эле. Каштек орустары конокко чакырса жок дечү эмес. Алар үйлөрүнө ээрчитип барышып, сүт берсе да, айран берсе да ичип, жумурткасын, картошкасын жеп, тамак ылгаачу эмес. Жана тамак ылгаган кишини жактырчу эмес. Эсибизде бетине май сыйпаган тоголок бөлкөлөрдү, булочканы алдына койсо, бысмылда деп сүткө малып жеп отурса, бирге жүргөн чоң сакал кыргыз: "Баатыр, буунан майланышып турат. Тегерек тумшуктун майы болуп жүрбөсүн" деп чоочулайт. Анда Шабдан Баатыр: "Нан баарынан адал. Нанда макрөөлүк жок. Нанга шек келтирүү күнөө" деген эле. Ошентип конок кылып, сыйлашып, жакшы арабага кадырлап отургуза, Каштек ашуусунун белине жеткирип, андан ары Шабдан Баатыр атын минип Алматыга жөнөй турган. Адамдардын көбүндө пейили оңдо, кең, таза, ак болсо, жашоодо көйгөй азаят. Адамдын пейили бузулса, жашоодо көйгөй топтолот. Адамдын самаганы бийик болсо, ал адамда саамалыктар көбөйөт. Адамдын самаганы тоют болсо, аш той максат болсо, кыймылдуу жашоо болот, өсүү, өзгөрүү болбойт. Адамдын көңүлү ток болсо, кемүү болбойт. Адамдардын көкүрөгү ач болсо, кунарсыз жашоо болот. Кубанган адам аз болот. Берекени туя албайт, белекти баалай албайт. Берметти сактай албайт, байлыкка жете албайт. Адамдардын жан дүйнөсү жакыр болсо, жашоону баалай албайт, тереңди тааный албайт, белек бере албайт, кубатка тола албайт, ыраазы боло албайт. Ар бир адам жашоону бааласын, тереңге малынсын, жарыгын чачсын. Карыларыбыз дөөлөттүү болсун, жаштарыбыз мээнеттүү болсун, эл тынч, журт аман болуп, дасторконубуз нанга толсун.